Өз негізінде эмне үчүн бул маселе көтөрүп атабыз? Мына бүгүн 4-чү фонд ачылып атат деп атабыз. Туура, бул мына бизнес долбоорлорду каржылоого, ошондой эле биздин ишкерлерге кандайдыр бир жакшы максат менен ачылып атат. Но бирок ушу Урус фондунан башка биз башка фонддордун бир жакшы пайда жагын көрбөй атабыз да. Мына өткөндө могул жерде маалымат алдык. Өзбек-кыргыз фонду 20дан ашык долбоорлор келиптир, ошонун бирин эле ишке ашырыптыр. Экинчиден, мына 2 миллион доллар берилген, калган 50 миллионун бүгүнкү күнүнө чейин ошол фондко түшө элек. Туурабы? Өзбек-кыргыз фондуна. Ошол акчаны бүгүнкү күндө олар өздөрүнүн эле баягы содержаниясына, ошол кызматкерлерге айлык төлөө менен эле кетиришти. Ошон үчүн мындан буну көбөйтпөстөн ошонун сапатын карабайсыңарбы? Ушундай долбоорлор көбүрөөк ашыш керек. Көбүрөөк долбоорлор ашып, ошо биздин ишкерлерге ошолордун долбоорунун өтүшүнө силер кандайдыр бир көмөк көрсөтүп, ошону жардам беришиңиз керек. Уятта бир долбоор өткөн экен Өзбекстан фондунан. Берки венгерский фонддон эми андан караганда жакшыраак, но бирок бул аз да бүгүнкү күндө. Ошону силер көзөмөлгө алгыла. Ана мына бүгүн урматтуу депутаттар, ошо Өзбек-кыргыз фонду бир чоң имаратта отурат. Ал имарат бүгүнкү күндө башында салык кызматына берилгелди. Ошо салык сервис деп биз түзүп, бюджеттен акча бөлдүртүп, мына бүгүнкү күндө 200 миллиардка жакын акча салымдар менен мына бюджетке түшүрүп атат. Отурган жери аябай кичине жерде отурат. Ошол Өзбек фонд келип талашып ошол жерди алды, бирок эч кандай иш кылбайт. Санына жараша ал имарат чоң да аларга. Ошону токтомо киргизбейли, ошону карап чыгып, эгерде бош болсо, салык сервиске буну өткөзүп берсин, кандайдыр бөлөгүнү. Себеби алар бүгүнкү күндө действительно чоң жумуш кылып атышат. Салыктарды түшүрүп атышат мамлекетте, бюджетти көтөрүп атышат. А булар келип бир долбоорду ишке ашырыптыр, и то бүгүнкү күндө финансирование жок Өзбек фондунда.